Bişkek'te saat 7. Менен урматтуу радио кармандар, биринчи радионун таңкы маалыматтарын барактаган таңкы бурулуш уктуруусун баштайт. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова жана Урмат Жээнбеков. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу радио окуучулар. Мына ушинтип күз айынын экинчи айынын экинчи күнүндө турабыз. Урматтуу радио окуучулар, алдыңкы 1,5 саат убакыт аралыгында биз менен болуңуздар дейли. Себеп дегенде мына ушул өлкөдө болуп аткан, дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды талдап, эксперттер менен чогуу талдап, өзүбүз да талдап дегендей угармандар менен биргеликте эфирибиз башталды. Таңкы бурулуш биздин студиянын номерлары дагы иштеп турат. Бул үчүн 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлары. Сиздерден дагы бир сунуш, пикирлерди дагы күтөбүз. Ошондой эле биз Facebook аркылуу түз эфирге чыгып баштадык. Урматтуу радио окуучулар, ал жактан дагы бир өзүңүздүн пикирлериңиздерди жаза аласыздар. Бүгүн жума, иш күндөрү жыйынтыкталып, эртеңки шембини чакырган бул күндө кандай маалыматтар орун алды, биринчи радио тааныштыра баштайт. Андыктан биз менен бирге жаңылыктар менен кабардар болууга чакырабыз. Анда азыр сөзү Бакытка берели. Жакшы болот, Бакыт сөз сизде. Кутмандыңыздар менен саламатсыздар. Мамлекет тарабынан 65 аталыштагы дары-дармектин запасы даярдалууда. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Өкмөт башы ошондой эле ооруканалардын салынышы, алардын жабдуулар менен жабдылышы толук кандуу жүрүп жаткандыгын белгиледи. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 46.841 түзөт, алардын ичинен 42.983 киши айыгып чыкты, 1065 адам каза болду. Премьер-министр мындан ары дагы сезондуу грипп жана курч респиратордук оорулардын айынан коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаал күчөй турган болсо, жарандарды дүрбөлөңгө алдырбоого чакырды. Ооруга чалдыккандар коом алдындагы жоопкерчиликти сезип, санитардык эпидемиологиялык талаптарды карманышы керек, деди Кубатбек Боронов. Кыргызстанда Кавасаки синдрому менен жабыркаган балдар катталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлиги балдардын арасында коронавирус оорусун алдын алуу жана дарылоо боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жатканын билдирди. Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик кадрларды даярдоо медициналык институтунун базасында онлайн тартипте COVID-19 оорусуна чалдыккан жана оорусу өрчүп кеткен балдарды дарылоо боюнча окутуулар жүрүп жатат. Беле кетсек, коңшу Казакстанда Кавасаки синдромуна окшош оорудан 2 жана 3 жаштагы бала чарчап калгандыгы тууралуу маалымат жарыяланган. Россиянын 85 аймагынан акыркы 1 сутка ичинде 8945 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул көрсөткүч менен Россиянын 85 аймагынан жалпы 1.185.231 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинен 20.891 адам каза болсо, 964.244 бейтап айыгып чыкты. Бельгияда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 10.000ден ашты. Бул өлкөдө COVID-19дан болгон өлүм саны Европадагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири жана дүйнөдө 3-чү орунда турат. Оорулардын санынын өсүшү мектептерде жана жогорку окуу жайларда жаңы окуу жылы башталгандан кийин катталган. Коронавируска байланыштуу Мадрид жана анын чет жактагы Испаниянын калган аймактарынын обочолонду жашоочуларга орчундуу себептерден тышкары борбордон чыгууга тыюу салынып, балдар менен барлар, ресторандардын иштөө убактысы кыскарды. Дүйшөмбүдөн бери Чехия 30 күндүк чукул кырдаал режимин киргизди. Ал эми Словакия быйыл COVID-19 пандемиясы башталгандан бери жугуштуу оорулардын күн сайын көбөйгөнүн билдирди. Словакия бийлиги дагы 45 күнгө өзгөчө режим жарыялады. Аларда Словакиянын Братислава шаарында коронавирустун жаңы түрү менен ооругандар катталгандыктан 1 октябрдан баштап 45 күнгө чейин өзгөчө абал режимин киргизүү чечими кабыл алынды. Нике кыюуга, сөөк коюуга жана ымыркайга байланышкан ырым-жырымга уруксаат берилет. Бардык ресторандар, пабтар, тамак ичүүчү жайлар жана саат 8ден кечки 10го чейин гана иштейт. Дүкөндөрдө жана мектептерде бет кап тагынып аралыкты сактоо зарылдыгы эскертилди.
2 класстан 6 классларга чейин мектепте окуу эрежелери иштелип чыкты. Ага ылайык, эгер мектепте 200дөн ашык окуучу болсо, сменалык окуу процесси уюштурулат. Ошондой эле аба ырайынын шарттарына жараша сабактарды ачык асман алдында өткөрүү сунушталды. Мектептерде массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Имараттар жана мектеп коридору байма-бай дезинфекцияланып турушу керек. 2 класстан 6 класска чейинки окуучуларды 6 октябрдан тарта салттуу форматта окутуу баштайт. Жумга районунда Дыйкан Карагече альтернативдүү жол ачылды. Буга чейин Карагече көмүр кенинде электр линияларынын орду которулуп, жарык берилгендиги дагы кабарланган. Эске салсак, 14-сентябрда Карагече көмүр кенинде жер көчкү жүргөн тоодон кулаган таш менен топурак Дыйкан Карагече унаа жолунун 37-чакырымын тосуп калган. Бүгүн 2 октябрда белгилүү журналист Бакыт Орунбековдун «Менин тагдырымдагы инсандар» аттуу китебинин бет ачары онлайн өтөт. Иш-чараны онлайн университети платформасы уюштурууда. Китепте советтик доордогу, эгемендик жылдардагы саясатта, илимде, ишкердикте ийгиликке жеткен адамдардын тагдыры жөнүндө жазылган. Алардын арасында Жусуп Абдрахманов, Султан Ибраимов, Роза Отунбаева, Мелис Мырзахматов, Казат Акматов жана башкалар бар. Саясий илимдердин кандидаты Бакыт Орунбеков 8 публицистикалык, илимий, педагогикалык китептин автору. Эми жаңылыктардын соңунда синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 2 октябрда Чүй областында абанын температурасы 14-19, Талас областында 12-17 градуска чейин, ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 16-21 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл Нардын областарында 12-17 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус жогору. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 17-19 градуска барабар. Бакытка ыраазычылык билдирели. Урматтуу радио окуучулар, биз уктуруубузду улантабыз. Биринчи радиону Кыргызстандын жалпы аймагынан угуп аткан угармандарды дагы биз менен болууга чакыралы. Ошондой эле бизде интернет аркылуу дагы онлайн угуп аткан угармандар дагы бар. Ал угуучулар бизде КТРК KG сайтындагы биринчи радионун бөлүмүнөн онлайн уга алышат. Эгерде бизге программабызга катышууну каалагандар болсо, дагы бир жолу телефонду эсине салып кетели. Урмат 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Бул биздин азыр таңкы бурулушка иштеп жаткан телефондорубуз. Ошондой эле биз менен иштешип аткан команданы дагы эске салып өтөлү. Биз бул жакта көрүүчүлөр Facebook аркылуу 3 эле киши иштеп атат окшойт деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз менен чоң команда иштеп атат. Режиссердук пультта Алмаз Сүйүнтбек уулу, ошондой эле бизди Facebook'ка тартып түз эфирге чыгарып аткан Азиз Чокморов иштеп жатат. Мына ушул чоң команда таңкы бурулуштун бир жамааты деп койсок дагы болот. Эми дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп атат дегенден мурун биздин ушу жергиликтүү өзүбүздө кандай жаңылыктар бар экенин карап көрдүңбү азыр? Карап көрдүм. Жагымдуу жаңылыктардан бир нечесин тандап угуучуларга айтайын деп атам. Кече күнү эле 1 октябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков медиктерге коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында мына ушул каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга, алардын арасында ошол эле медиктер, пандемия менен күрөшкө тартылган куткаруу кызматынын, укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери, медицина факультеттеринин ыктыярчы студенттери, журналисттер, мына ушуларга сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү. Анан президент дагы ошол илдет менен күрөшкөндөрдүн каарман эмгектери менен таза ниеттеринде бүткүл өлкө күбө болгонун белгилеп, алардын баягы эмгегин бийик баалады. Эми жакшы жаңылыктар бар экен. Мына азыр Бакыт биз менен кенен тааныштырып кетти. Эми биз азыр маалыматтык доордо жашап атабыз. Билесиң, мындай бир саат эмес, минут сайын өзгөрүп турат биздин жаңылыктар. Дүйнөдө күнүгө канчалык маалыматтар орун алат да. Бирок биздин көңүлүбүздү бурган ушул нерселер болот экен. Мындай көпчүлүктүн тилегени эртең менен турганда сөзсүз түрдө адам өлүмү болбосо экен, жаратылыштын кырсыктары катталбаса экен, бөөдө кырсыктары болбосо экен деген бир дүйнөдөн бир жакшы жаңылыктарды, ошол эле өзүңдүн өлкөңдөн да жакшы жаңылыктарды күтөсүң да. Анан болбой эле дүйнөдө баягы согуш мындай учурлар, ого атышуулар болуп аткан учурлар албетте көпчүлүгүн мындай бир ойлондурат. Таңды да ошондой жакшы тилектер менен тособуз да. Анткени бул пандемия болуп аткан, пандемия башталгандан кийин биз чындап баягы ден соолугубуздун кадырын, баркын аябай
барктап баалап калдык десек болот да. Чынында жогоруда сиз айткандай эле эртең менен эрте турганда эле ушу ден соолук болсо экен, тынчтык болсо экен деп тилеп калдык. Ооба. Азыр эми баарыбызды ойлондуруп аткан маселе менимче урмат ушу КМШ өлкөлөрүндөгү мына ошол Азербайжан менен Армениянын ортосунда болуп аткан чыр-чатак мына азыр ок атышууларга чейин алып келди. Мына ушуну көпчүлүгүбүздү ойлондуруп атат да. Анан ошол дагы деле уланып жаткан ошол тоолуу Карабактагы акыркы жаңылыктарды мына карап атам мына интернетте. Ошол тоолуу Карабактын президенти деп атап алган өзүн Араек Арутяняндын билдириси бар экен да. Карабак согушу бул узакка созулушуна даяр болушубуз зарыл деп ошо кечээкү брифингде айткан экен. Биз мындай узак согушка даяр болуп турбасак, биз ошол өзүбүз жашап аткан жерибиздеги ошол укугубуздан ажырап калышыбыз мүмкүн деп. Демек мында баягы жакынкы убакта бир ымалага, ынтымакка келүү мүмкүнчүлүгү жакынкы убакта калыбына келет дегенден алысыраак окшойт да. Ошондой окшойт. Мынакей РИА Новостиде жазып жатат, ошол бул согуш баягы алардын айтуусу боюнча ошо Азербайжандын жеңиши менен баары бир бүтпөйт деп. Эми ошол эле РИА Новости жазып атат, Азербайжандын элчиси Полат Бюлбюл Оглы жамааттык коопсуздук келишим уюму бар да. Бул чатакка кийлигише албайт, анткени бул Азербайжандын аймагында болуп жатат. Аларда мындай бир формалдык түрдө дагы бир жүйөсү жок, себептери жок деп. Эгерде Армениянын аймагында боло турганда, балким ошол жамааттык коопсуздук келишим уюму дагы кийлигишмек деп. Ошол эле учурда айтып атат, мына Россия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан булар биз менен дагы достук мамиледеги өлкөлөр, булар бизге деле ошол курал менен каршы чыкпаса керек деп. Ал эми Армениянын ошол эле Россиядагы элчиси Вардан Таганян дагы өзүнүн пикирин билдирген экен. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайрылууга бизде мында азырынча мындай себеп жок деп. Өзүң билесиң да, бул уюмдун катчысы Станислав Зас ошол тоолуу Карабактагы аскерди мындай бир аскердик ыкмаларды токтоткула деп чакырган. Кечээ күнү АКШ, Россия, Франциянын президенттери дагы мындай бир тынчтыкка келгиле деген бир бирдиктүү билдирүүнү билдиришкен. Мындан Кыргызстандагы бир баягы унчукпай калбастан Тышкы иштер министрлиги дагы өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, мына ушул эки өлкөнү тынчтыкка чакырган билдирүү жасап атты мындан бир эки күн. Анан Талак эле буга чейин да биз мындан 2 күн мурда мына ушул Азербайжан Армениянын ортосундагы баягы Карабах талаш чуу боюнча репортаж жасаганда дагы эксперттер дагы айтышты да, бул жөн эле же бир бат эле аз убакыт ичинде эле чечилип кала турган маселе эмес. Бул көптөн бери келе аткан ортодогу маселе. Себеп дегенде Советтер Союзу кулаганга чейин козголуп келаткан маселе. Бирөөсү болсо ошол талашка чыгып аткан жерлердин эки өлкөнүн бирөөсү өзүнүн картасына таянса, бирөөсү болсо баягы кийин жер бөлүштүрүлгөндөгү маалыматтарга таянып, мына ушул жактан тактоо жоктугунан ушундай талаш тартыш болуп келатат. Бул жөн эле бат эле чечилип калчу нерсе эмес, бирок чечилиши кыйын деп дагы талдоочулар айтышты. Ооба, эми эң өкүнүчтүүсү кечээ күнү ошол Франциянын журналисттери дагы жаракат алган экен ошол жерде. Бирок ушундай болуп аткан учурда бул маалыматтык берүүлөр дагы бир ошол маалыматта өзүн бир мындай туура чагылдырылыш керек да. Эгерде кокусунан эле бир апыртылган нерселер, цифралар болсо, ушундай согуштун узак болуп кетишине дагы журналисттер дагы салымын кошуп коюшу мүмкүн экен да. Бул абдан өкүнүчтүү. Албетте ушундай бир тынчтык жолу менен чечилсе жакшы болмок. Бардыгы тең ушуга чакырып атат. Мисалы ошол эле Бириккен Улуттар уюму да чакырган, мына эми Европада коопсуздук кызматташтык уюму дагы бул багытта ушул өздөрүнүн жанагындай билдирүүлөрүн таратып атат. Ушул эки өлкө, мисалы Армения менен Азербайжан күн сайын маалымат таратып атышпайбы? Мисалы биз каршылашыбыздын баланча танкын жок кылдык, баланча куралдуу күчтөрүн жок кылдык. Муну мындай менимче бул мактаныч менен айтып аткандай сезилип атат да. Бирок сырттан караганда бул кандай көрүнүш билбейм. Ошондой нерселерди берүүдөн дагы ошо журналисттер карманышса деген дагы нерселерди билдирген экен. Анан бүгүн эми 2 октябрда ошол Европа бирлигинин мамлекет жана өкмөт башчылары ошол саммитке чогулуп, анын ок атышууну токтотууга чакырат экен. Эми бул өзүнүн канчалык натыйжасын берет, аны дагы күтө туралы. Ооба, анан дагы бир бизди түйшүлтүп аткан маселе бул эпидемиологиялык абал. Дүйнө жүзүндө
тынчсызданып чындап бул нерсе менен күрөшүп келатканыбызга жарым жылдан ашык убакыт болуп калды. Ушул түмөндүү түйшүккө салып аткан коронавирус инфекциясы дүйнө жүзүнө жайылып, ал пандемия деп жайылтылгандан бери бир топ дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрүнө жайылды. Мына жогоруда Бакыт Тапаевдин дагы жаңылыктарынан угуп калдык. Айрым өлкөлөрдө ушул экинчи толкундун алдын алуу үчүн карантиндик чаралар киргизилип атпайбы? Ошол эле Словакияны айтып өттү жогоруда. Анан Россияда дагы күчөп атат, мектептер жабылып атат. Ошондой эле Чехияда да буга чейин ушул экинчи толкундун алдын алуу үчүн кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилери тууралуу айтылган. Анан дагы бир жаңылыкты айта кетейин, Таалайгүл эже. 4000 баасы болжол менен 4000 АКШ долларын түзгөн алтын бет кап тагынган индиялык ишкер каза болгон экен баары бир деле. Мына бул эми пандемиянын таасири, кээ бирөөлөр ушундан коргоном деп алтынданбы, таштан, темирденби тагынса деле бул эми карабайсыңбы, мен дайыма ишке келгенде Бурлометр сайтын ачып карайм да, дүйнөлүк статистиканы карап, ошондо деле баары бир эң көп мындай бир өлүмдүн катталганы кайсы өлкө деп карап көрсөм, Мексика экен. Өткөндөгү дагы, кечеүгүнү да, мурда күнү дагы ушундай болду. Эми буларда абдан көп болуп кетти да. Анан кийин Индия, Бразилия, АКШ ошол эле алдыңкы сапта турушат экен. Анан эми сактыкка кордук жок. Мына азыр өзүң айтып атасың, Чехия азыр ошол Европада экинчи өлкө болуп атат. Биринчи өлкөнү Исландия деп айтып атышат, Англия деп айтып жуктургандар боюнча. Анан булар дагы ошо кайрадан баягы көбөйүп жатканына байланыштуу 5-октябрда булар ошо өзгөчө абалды кайрадан жарыяламай болушуп турду. Анан бир дагы азыр кирип баратып, эфирге келатып, дайыр маалыматты окуп калдым да. Шотландиядагы канча жаштагы кыз, мен азыр дагы муну дагы эме кылдым эле, 24 жаштагы кыз. Жеке гигиенасын сактабагандыктан вирус жуктуруп алып, азыр кесепетинен 2 көзү көрбөй калды дейт. Демек, кандай болсо дагы баягы колубуз таза жуулбагандан көзүбүздү тушалабайбыз, дагы ушундай болуп баягы вирусту жуктурат экенбиз. Мына ушулардан дагы сак болушубуз керек экен баары. Баягы бардык нерсе майдадан башталат да. Аны майдадан байкабай калат эмеспи? Анан ошол себептен майда нерселерге дагы көңүл бөлүү менен өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүшүбүз керек экен. Ошол эле өлүмдүн көптүгү боюнча ошол эле Россия 12-чи позицияда экен, Таалайгүл эже. Анан дагы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча өкүлү Марк Раян айтпадыбы? Майк Раян. Эгерде биз карантиндик чараларга бир кайдыгер мамиле жасай турган болсок, өлүмдүн саны мындан да 2 эсе болушу мүмкүн. Азыр миллиондон ашып кетпедиби? Эми кече күнү дагы бир жаңылыкты окудук. Казакстандагы жанакы Кавасаки синдрому боюнча. Эми ал жерде ошого окшош оорудан деп бир 2 анан 3 жаштагы бала чарчап калды деген маалымат булактары тараткан жаңылыкты биз дагы окуп, анан бул боюнча дагы биз маалымат бердик кече күнү. Анан азыр дагы ошол туурасында бир бул эмне болгон оору, анан чын эле бул дүйнө жүзүндө ушундай оору катталып атса, Казакстан жаныбызда, Казакстан ушинтип шектенип атса, демек биз дагы бул оорунун алдын алуу боюнча бир даярдык көрүшүбүз керек го деп мен азыр биздин режиссерубуздан сурандым эле. Биздин ушу адисибиз эне жана баланы коргоо республикалык улуттук борборунун башкы врачы профессор Узакбаев Камчыбек Аскарбекович менен байланыштырса деп азыр байланышканын айтып атат. Камчыбек Аскарбекович, сиз бизди угуп атасызбы? Угуп атам. Кутман менен. Эми Кавасаки синдрому боюнча кече күнү биздин биринчи радиого сиз орус тилинде бердиңиз. Абдан жакшы мындай маалыматтар айтылып атат. Анан эми биздин ушу энелер дагы бул тынчсызданып атат болуш керек бул маалыматты окугандан кийин. Камчыбек Аскарбекович, мына ушул дүйнөдө балдар арасында кездешип аткан бул оору мурда бар беле? Биз Кыргызстанда көп айтылчу эмес да бул оору. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, кутмандуу таңыңыздар менен. Мынагу сиз берген суроого Кавасаки окшош синдром мурда бар беле деп. Кавасаки окшош синдромду Кыргызстанда мындан 4-5 жыл мурун биздин борборго ушундай окшош оору менен бала жаткан. Кудайдын жардамы менен, биздин жардам менен ал жакшы айыгып кеткен. Кавасаки окшош синдром кайсы убакта пайда болот? Бул ошол
катуу оор инфекцияны ооругандан кийин иммунитети эгерде абдан төмөндөп кетсе, ошонун негизинде баягы көптөгөн органдар баягы жабыркап калат да. Анын ичинде өзгөчө мынагу кан тамырлары, жүрөк кан тамырлары, мээнин кан тамырлары жабыркашы биринчи кезекте болот да. Ошон үчүн ошо кан тамырлар жабыркагандан кийин баягы организмдеги органдардын дагы функциясы бузулат дагы, абдан катуу бала, оорукчан киши катуу акыбалга туш келет. Кавасаки синдрому мынагу кийинки учурда коронавирусный инфекция бул иммундук системаны абдан катуу баягы төмөндөтөт. Ошонун себебинде дүйнөдө биздин яныбызда Казакстанда да ошондой учурлар катталып атат. Ушу ооруп бүткөндөн кийин эгерде биз калыптануу процессин көзөмөлгө албай койсок, ошол Кавасаки окшош синдром менен кабылданып кетиши мүмкүн дагы, баланын баягы ден соолугу абдан катуу акыбалга туш келип калат да. Камчыбек Аскарбекович, бул эми жанагы коронавирус менен ооруп калгандан кийинки пайда болгон оору болуп атат да, э? Ооба, коронавирус менен инфекциясын ооругандан кийин ошол жерден айтпадымбы, калыптануу процессин толук көзөмөлгө албай, же болбосо ошого маани бербей кое турган болсок, ошонун баягы кабылдап кеткенден кийинки пайда болгон бул оору да. Камчыбек мырза, анан баланын ушул Кавасаки синдромуна кабылганы кантип билүүгө болот? Белгилери кандай болот анын? Эми бул тууралуу көп эле массалык маалымат каражаттарында айтып берип атабыз. Биринчи кезекте биз баягы жалпы эле ошо баланын акыбалынын симптомдору, температурасы, дене табы абдан жогору болот дагы, ал күнөкөй жанагындай дары дармектер менен абдан түшүрүүгө абдан кыйын болот да. Андан кийин киши баягы баланын аппетити жок болуп, шалдырап, анан кийин кайсыл орган көбүрөөк жабыркаса, ошол органдын баягы функциясынын бузулгандыгы билинет. Табы жок болуп, бала шалдырап жатып калат да. Жатып калат, тамак ичпей калат, баягы жүрөк кан тамырлары неметсе, жүрөгүнүн ооруганы пайда болот, көкүрөгүнүн ооруганы пайда болот, баш сосудалары жеме паразит жабыркаса, алар ошо баш ооруйт, и анан жанагы денесинде кызыл тактар пайда болот да. Кичине илакчалар менен такталган тактар пайда болот дагы. Анан жанагы лимфоузел деп коебуз. Лимфоузелдердин чоңоюп кетиши бул ошо иммундук системасынын баягы начарлап кетишинин белгиси болот дагы. Ошо лимфоузелдарда чоңоюп кетет. Алакандары, тамандагы таманын шишип кеткенде учурлары көбүрөөк кездешет. Көз кан тамырлары толуп калып, көздөрү кызарып, ушундай бир баланын жалпы симптомдору абдан, бул оорунун симптомдору абдан көп көрүнөт да. Эми азыр айрым ушул маалымат булактары мисалы жазып атат да, мына мен дагы интернетте карап отурам. Ушул Америкада, анан Европада бул эми сейрек кездешүүчү оору экен да. Бирок азыр акыркы убактарда ушу балдар көбүрөөк чалдыга баштады дейт. Негизи айтсаңыз, биздин Кыргызстанда ушул балдардын бул иммунитети жалпы эле азыр ата-энелер көңүл буручу кайсы жагдай бар? Эми ушундан улам. Америкада ал жакта массовый текшерүүлөр болуп атат дагы. Анан ооруккандардын саны ошо балдардын арасында дагы абдан көп да. Ошон үчүн жанагындай иммунитети төмөндөп кеткен учурлар дагы кездешип, аякта ушундай оорулар менен ооруган балдар, жабыркаган балдардын саны көбүрөөк болуп атат да. Биздин республикадагы эми жалпы эле балдардын ден соолугун карап көрсөк, мен айта албайм ошо биздин балдардын ден соолугунун
ден соолугу Америкадагы же башка үлкөн өлкөлөрдөгү балдардын ден соолугунан жакшы деп. Биздики эми кыргызча айтканда орточо да. Ошол убакта мына бизде баягы коронавирус инфекциясы менен ооруган учур ушу жаштын аягында жай айларында туш келди дагы жылуу учурга туш келди, благоприятный учурга туш келди. Анан ошол учурда баягы жер жемиштердин бышкан учуруна туш келди да. Биз көбүнчө кайрылып аттык ene аталаргачы. Кыргызстанда мисалы 1-октябрга чейин 648 бала коронавирус менен инфекциясы менен ооруду да. Ошолордун баардыгына дагы кайрылып аттык. Калыптануу маселесине өтө өзгөчө маани бергиле деп. Эгерде биз ошо ооругандан кийин бала деген бала да чыкап кетет, эсечип кетет. Анан ошо баланын калыптануу маселесин эне атасы биринчи кезекте, анан экинчи кезекте ошол бала жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер менен чогуу ошонун баланын калыптануу процессин көзөмөлгө алыш керек да. Көзөмөлгө алганда эмне кылат? Анын көйгөйлүү оорулары бар болсо ошону убагында дарылаш керек. Анын режимин катуу кармаш керек. Жанагы санитарно-гигиенический режимдер өздүк гигиенанын принциптерин катуу кармап, тамактануу процесстерин, анын жанагы өпкөсүнүн же болбосо баягы коронавирус өпкөсүндө паражит атпай, жабыркап атпай, ошон үчүн анын таза абада көбүрөөк болушун, жана дем алуучу упражнениялар жасашын, ушундай процесстердин баардыгын ошо доктор менен чогуу, үй бүлөлүк дарыгерлер менен чогуу калыптануу процессин жүргүзүш керек. Бирок калыптануу процессин жүргүзгөндө ошол баланын кандай баягы мисалы коронавирус менен ооруп калса, канча процент өпкөсү мисалы жабыркады, ошонун баардыгын эзептеп тактап туруп, анан кийин ошого карата жанагындай калыптануучу иштерди жасайт да. Камчыбек Аскарбекович, бул Кавасаки синдрому тууралуу биз ата-энелерден да сурамжылоо жүргүздүк да, ушул оорудан кабары барбы, алдын алуу чараларын көрүп атышабы, билеби, ушуну угуп алалы, анан сизге дагы кичине суроолорубуз бар. Билбейт экенмин, азыр маалыматым жок. Чынын айтсам, уже көрүп, коркуп, наоборот мен эмеге алдырат экенбиз да, депрессияга алдырып, отуруп эле өзүбүз дагы ооруну чакырат экенбиз да, анан Кудайдан тилеп эле, балдарымды үйдө карап эле, ошо Кудайдан суранып эле отурабыз, элибизде тынчтык болсун депчи. Анан балдар арасында болот экен деп аткандан бир сыйра биз дагы ойлонуп алдык, эми анан негизи Кудайдан баарычы. Алдын алганда эле жок, бул синдром жөнүндө чын айтсам маалыматым жок менин. Кесилишкен эмесмин дегендей да. Интернеттен деле окуган жокмун, эми вирус дегенден кийин коронавирус сыяктуу бир вирус деп эле түшүндүм да. Болгону бул балдарды оорута турган вирус деп эле түшүндүм, башка маалыматым жок. Кавасаки тууралуу мен укканым ушул бир 2-3 айдай болуп калды да. Кавасакиде ушул Казакстанга келген экен, ушул жаш балдар ооруйт экен деген уккам. Биз да ошону уккандан кийин кичине баягы коопсузданып калдык да. Мындай караганда баягы Казакстан жакын да бизгечи. Ал оору тууралуу маалыматыбыз жок. Андай маалымат угуп элекпиз. Бул оорунун келбесин деп эле тилеп эле атабыз, бирок Казакстанда бар дегенинен аябай эле кооптонуп атабыз. Өзүбүздүн жакындарыбызга, кичинекей балдарыбызга эми баары бүтүп ошол калдыбы деген ойдобуз да. Чыгып аттыр деп уктум. Кудай сактасын, эми Кыргызстанга келбей эле койсун. Камчыбек Аскарбекович, мына өзүңүз жогоруда уккандай эле көпчүлүк биздин жарандарыбыз, ата-энелер бул оору тууралуу кабары жок экен да, анан аларга түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Рахмат. Урматтуу ата-энелер, биринчи кезекте айтып кетет элем, бул Кавасаки бул вирус эмес, Кавасаки окшош синдром деген. Бул ошо вирустан кийинки учурда 2-4-6 жума өткөндөн кийин ошол баланын иммунитет төмөндөп кеткенден кийинки бул иммунитет төмөндөп кеткенден кийинки кабылдап кеткен оору. Бул жугуштуу эмес. Экинчи кезекте мен ушул аталарга кайрылып кетет элем. Паникага кирбегиле. Бул ооруну көбүнчө бүгүнкү күндө дарылап айыктырып койсо болот. Баардык эле оорулар тууралуу айтып кетким келет да. Бул конечно
абдан катуу ооруп калган учурлар да болот. Ага балким баягы баланын акыбалы өтө оор болуп калат да. Бирок көпчүлүк учурларда бул ооруну бүгүнкү күндө медицина убагында кайрылса, убагында дарылап жеңсе болот. Мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул оору жугуштуу вирус эмес. Бул ошо коронавирустун инфекциядан кийин, жана эле коронавирустун инфекциядан кийин эмес, жанагы сепсис деп коебуз биз, баягы микробтор канга кирип, абдан катуу ооруп калгандан кийин пайда болуучу оору, же болбосо катуу грипптен кийинки пайда болуучу оору, же болбосо жанагындай бир туаша хромосомдук оорулар бар. Ошолордон кийин баягы иммунитети, баланын иммунитети абдан төмөн түшүп кеткендеги, кабылдап кеткен түшүнүктүү оору. Рахмат. Бул жерден Кавасакиге окшош оору деген бул вирустный же болбосо жугуштуу оору эмес. Ушуну эреталап туура түшүнсө. Билишсе дейсиз. Биринчи ошондой бүгүнкү күндө биз айтып кеткенбиз, 648 бала ооруду деп коронавирус менен. Ошол балдарды биз толугу менен көзөмөлгө алып, ошол балдардын калыптануу процессин көзөмөлгө алышыбыз керек. Киноталар менен ошо биздин үй бүлөлүк дарыгерлер, жерлерде иштеп аткан. Рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдирели. Атайын убактыңызды бөлүп, мына ушул Кавасаки синдрому тууралуу маалыматтарды бергениңиз үчүн. Бизде эне жана баланы коргоо республикалык улуттук борборунун башкы врачы профессор Узакбаев Камчыбек Аскербекович менен маектештик. Эми жаңылыктар сааты келип калды. Ооба, жаңылыктар менен орус тилиндеги жаңылыктар. Кесиптешибиз Канат Султакеев. Канат, спасибо, здравствуйте, уважаемые коллеги. Все хорошо у вас? Надеюсь, здоровье, все хорошо. Спасибо вам. Итак, в эфире новости часа. Министерство образования и здравоохранения разработали соответствующий алгоритм для возобновления учебы со 2 по 6 классов. Если количество учеников до 200, обучение проходит по утвержденному расписанию в штатном режиме. Если количество детей от 200 до 500, организуется обычный посменный процесс обучения. 500 и более 500 – посменный процесс обучения с интервалом не менее 2 часов. Проведение уроков с учетом климатических условий на свежем воздухе предлагается проводить занятия по ОБЖ, родиноведению, этике, физической культуре. Школы с более чем 500 участниками и без оборудования, то предметы по естественным наукам преподаются в режиме реального времени. Также рассматривается дистанционное обучение по гуманитарным предметам. Кроме того, в школах не разрешается проводить какие-либо мероприятия, родители и другие люди не допускаются в здание. Санитарные требования нужно соблюдать полностью. Руководители школ должны взять на себя полную ответственность и приступить к занятиям с 6 октября. Маловодье в Кыргызстане может продлиться несколько лет, как заявил премьер-министр Кубатбек Боронов. На сегодня в Токтагульском водохранилище имеется почти 15 миллиардов кубометров воды. В 2021 году может быть еще меньше, предупредил он. Поэтому власти должны запастись достаточным количеством угля, газа и мазута. Глава Кабмина поручил Минфину оперативно решать вопросы финансирования, а профильным госорганам тщательно готовиться к отопительному сезону. Правительство готово раньше времени включить отопление в средних школах. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов. По его словам, обеспеченность углем школ в целом составляет 58%. Дети не должны заходить в холодные классы. Если похолодает, необходимо сразу обеспечить теплом. Проблема может возникнуть в 2-3 городах, где некоторые школы не подключены к центральной отопительной системе. Это должно решить местные власти, поручил премьер-министр. По словам Кубатбека Боронова, с начала учебного процесса в традиционном режиме некоторые уроки будут вестись на улице. Первый вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков провел совещание по исполнению плана мероприятий по вопросам поддержки детей в рамках реализации указа президента об объявлении 2020 года годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. В
ходе совещания был обсужден ход реализации утвержденного правительством плана профильными государственными органами. Министерство труда и социального развития совместно с соответствующими государственными органами и местными органами власти на постоянной основе проводит работу по документированию детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в новостройках. За 9 месяцев текущего года было выявлено 720 детей без документов, 250 из них выданы документы. Министерство образования и науки проводит работу по созданию новых дошкольных организаций кратковременного пребывания. Планируется, что до конца текущего года в этом формате будут работать 500 дошкольных организаций. Октябрь в Кыргызстане будет дождливым. По данным синоптиков, осадки в нынешнем месяце ожидаются больше нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составить 9-11 градусов тепла. В течение месяца преобладание температуры, ночью 7-12 градусов тепла. В отдельные ночи заморозки от 0 до 6 градуса. Днем колебания от 9-14 до 21-26 градусов тепла. Причем, если первые 2 декады октября будут сравнительно теплыми, то третья декада в большинстве районов будет морозной. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня, 2 октября, днем на большей части территории Нарынской области, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской областей дожди, в горных районах снег, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах и Сыкульской, и Нарынской областей с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области плюс 14-19, в Таласе плюс 12-17, в Баткене, Ваше, в Джалабаде плюс 16-21, в Сыкульской, Нарынской области плюс 12-17. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем в столице плюс 17-19. Вот такие новости на этот последний эфирный получас. Беринчи радио продолжает свою эфирную работу. Уважаемые коллеги, удачи вам, хорошего дня, продуктивного, здоровья, счастья и всего-всего хорошего. Слушайте Беринчи радио и не переключайтесь. Рахмат, Канат. Биздин дагы маанайыбызды көтөрүп кеттиң. Демек, бүгүн көпчүлүк жерлерде жаан жайт экен, э? Азыр талай келе. Күн ачыкпы? Бишкекте бүгүн күн ачык болот. Анан азыркы тапта бизде Кыргызстандын бардык аймактарында болуп атат да. Анан онлайн аба ырайын тааныштырып коеюн деп атам. Себеп дегенде учурда биз жакта канча болду экен деп суроо салып аткан угуучулар бар. Биз азыр жалпылап айтпадыкпы, баланча областта деп. Азыр аймактарда дагы ушул таптагы аба ырайы тууралуу айта кете турган болсок, биринчи көлдөн баштайлы. Көлдүн кызыл суусунда ушул тапта 5 градус жылуу болуп атат, Каракол шаарында 4 градус жылуу. Балбай жергесинде 1 градус жылуу, Чолпон Атада 7 градус жылуу. Нарынга өтө турган болсок, Ат башыда 2 градус. Буга чейин 6-7 градус болот эле, Нарындан башталган экен суук. Нарындын өзүндө 5 градус жылуу, ушундай эле аба ырайы Баетов айылында. Эми Баткен облусунда айта турган болсок, Исфанада 5 градус жылуу, Баткендин өзүндө 8 градус жылуу. Ошондой эле ушул тапта Ош шаарында 11 градус жылуу көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Ноокатта 7 градус жылуу, Өзгөндө 11 градус, ал эми Ак Теректе, Жалал-Абадта ушул тапта 7 градус жылуу болуп атат. Шамалды Сайда 13 градус жылуу, Чаткалда 3 градус минус көрсөткүчүндө болуп калган экен. Талас жергесине кайрыла турган болсок, 0 градус, Бакаятада 2 градус жылуу, ал эми Суусамырда 4 градус минус көрсөткүчүндө көрсөтүп атат. Термометр көрсөткүчү ал эми айдоочулар үчүн эң маанилүү болгон Төө ашууда азыркы тапта 2 градус суук болуп атат. Байтикте 2 градус жылуу болсо, Ысык Атада 4 градус жылуу, ушул тапта Бишкек шаарында абанын температурасы плюс 5 градус. Кандай болсо дагы азыр күз, таманды жылуулаш керек, жылуу кийиниш керек. Эгерде тамагыбыз оорубасын десе, мурдубуз бырылдабасын десе, ушул жагдайга өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен, эми? Урмат, биз убакыт бат эле өтүп кетет. Биздин азыркы күндүн ушул эртең бүрсүгүнү өтө мындай актуалдуу, өтө маанилүү бул шайлоо темасы да. Кыргызстан жарандар үчүн. Ушул жагдайга сөзүбүздү бурбайлыбы? Жакшы болот. Эми азыр мындай экен да, биометрикалык каттоодон өтпөгөн 437.384 жаран.
булар ушул добуш берүү укугунан ажырап калды да. Мына бул туурасында ушул КМШнын байкоочу миссиясынын парламенттик шайлоого жүргүзгөн жанакы байкоолор тууралуу отчетунда айтылып атат. Анан бул маалыматты биз ушул миссиянын чыгарган маалыматын каттоо, мамлекеттик каттоо кызматынан дагы муну тастыктадык. Чындыгында ушул 400 миңден ашык жарандар азыр шайлоого катыша албай калды. Анан айрым шайлоочулар ушундан улам шайлоо укуктары бузулуп жатканын айтып атышат. Бул биометрикага шылтап биз ушундай катышпай калдык депчи. Анан чындыгында эле бул жарандардын шайлоо укуктарынын бузулушубу же жарандардын ушул жоопкерчиликсиз мамилесиби? Мына ушул жагдайда азыр экспертти биз менен байланышууга чакырып атам. Биз ушул Таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тагир Осмоналиев менен сүйлөшсөкпү деп турам да. Жакшы болот. Тагир мырза, сиз байланыштасызбы? Саламатсызбы, ооба. Кутман таңыңыз менен, Тагир мырза. Мына азыр эми шайлоо темасына өттүк. Бул абдан актуалдуу болуп атат. Анткени мына буюрса эртең жымжырттык күнү. Бүгүн дагы ушул болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланган үгүт иши дагы кечке чейин уланат. Анан эми жогоруда белгиледик ушул биометрика боюнча. Айрым жарандар биометрикалык маалыматтарды чогултуу бул жеке жашообузга кийлигишүү деп эсептешет экен да. Анан аны ошо жарандардын укугу бузулуп жатат деп ойлошот экен. Ал эми кээ бирлери баягы шайлоого катышам деп алдын ала ошол бир атуулдук парз катары буга өзгөчө бир маани берип алдын ала биометрикалык маалыматтарын берип коюшкандар болот экен да. Ушул жагдайда сиз кандай дейсиз? Рахмат. Негизинен бул биометрика бул мыйзамда бекитилген норма да. Ошондон улам биометриканын шайлоо процессине киргизилген максаты жана таасири абдан чоң да. Бул жерден ошол биометрика шайлоо процессин ачык, айкын, таза өткөргөнгө жана ошондой эле ошол шайлоо процессиндеги шайлоо участкагындагы мурдакы мыйзамсыз көрүнүштөрдүн баарын четке чыгарды да. Бул деген ошол эле башка шайлоочулардын ордуна келип башка адамдар шайлап кеткен учурларды жана ошондой эле азыркы учурда ошол биометрика менен бир шайлоочу бир добуш принциби толугу менен сакталган да. Ошондон улам биометриканын таасири шайлоону таза өткөргөнгө абдан чоң да. Ошол эле учурда биометриканын киргенине мына 6 жыл болуп калды биометрика киргенине. Биометрика менен биз мына 2015-жылдагы парламенттик шайлоону өткөрдүк. Андан кийин жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосун өткөрдүк, референдумду өткөрдүк, президенттик шайлоону өткөрдүк. Эми кайра мына парламенттик шайлоону өткөрүп атабыз да. Биометриканын киргенине мисалы кече кирген жок да. Бул деген уже ошо 6 жылдан бери уже 4-чү шайлоо процессибизди өткөрүп атабыз. Ошондон улам мисалы биометрика бул деген ар бир шайлоочу ошо шайлоо укугун ишке ашырыш үчүн кадам жасаш керек да. Ошол кадамдардын бири бул деген ошол өзүндүк биометрикалык маалыматтарды тапшыруу. Жана ошондой эле колунда биометрикалык паспорту болуш керек да, электрондук ID картасы. Ошол кадамдарды жасаш үчүн жарандарыбызга мисалы маалымат кампаниялары өткөрүлөт. Ошол эле өкмөт тарабынан, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан. Бирок ошол эле учурда жарандарыбыз мына бүгүнкү күндө айтылып атат, ошол 400 миңден ашык шайлоочуларыбыз өздүк ошол биометрикалык маалыматтарын тапшырган эмес депчи. Ошондон улам шайлоо укугунан ажырап калып жатат да. Бул жерден мисалы ошол эле санды карай турган болсок, бизде деген ошол миграцияга байланыштуу көптөгөн жарандарыбыз ошол чет өлкөлөрдө турмуштук абалдарына байланыштуу чет өлкөлөрдө жүрөт да. Ошондон улам ошол эле жарандарыбыз мисалы Кыргызстанга мисалы келбеши мүмкүн да. Ошол эле 3 жылдан, 4 жылдан, 5 жылдан бою ошол башка мамлекеттерде жашашы мүмкүн да. Ошондон улам ошол сандын бийиктигин ошондон көрсөк болот да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ошол официалдык эмес маалыматтар боюнча ошол миллионго жакын жарандарыбыз ошо чет өлкөдө жүрөт дегенчи. Бул санды ошон
билсек болот да, именно Кыргызстандын территориясына балким ошол 400 000 адам эмес шайлоо укугуна ээ болбой калган, биометрикасын тапшырбай калган адамдар. Именно ошол чет өлкөдө жарандар болушу мүмкүн да, анткени алар деген ошол көп жылдан бери мисалы эле ошол эле жарандыгын тапшырган эмес, Кыргыз Республикасынын жарандыгын тапшырбай башка мамлекеттин жарандыгын алган учурларда кездешет. Ошондон улам мисалы башка мамлекеттерде жүрүп Кыргызстанга кайтып келбей, ошол эле республиканын ошол мамлекетте жүргөн мыйзамдарына ылайык, мисалы ал жерден бир определенный убакыт сайын чыгып туруш керек да, эгерде жарандыгы жок болсо. Ошондон улам алар Кыргызстанга келбей башка бир ошол жүргөн мамлекетиндеги ошол алар менен чектеш болгон мамлекеттердин территориясына чыгып кайра кириши мүмкүн да. Ошондон улам бул сандын 400 миңден ашканы ошондон улам билсек болот да. Бирок бул деген ошол калган шайлоочуларыбыз, именно Кыргыз Республикасында жашаган шайлоочуларыбыз деле, мисалы көптөгөн жарандарыбыздын деле паспорттары деле жок да. Көптөгөн жарандарыбыз деле дагы деле ошо шайлоонун жыйынтыгына ишенбей шайлоого катышпай да келишет. Ошондон улам биометрикасына тапшырбайт. Негизинен ошол биометрикага киргенде убагында жаңы кирип баштаганда көптөгөн биз именно ошол Таза шайлоо ассоциациясы биз эки колдогонбуз, именно ошол биометрика кирсин. Анткени биз билгенибизде ошол биометрика мурдакы мыйзам бузуулардын бардыгын четке кагарын. Ошондон улам биз биометриканы колдогонбуз да. Бүгүнкү күнгө чейин дагы биометриканы колдоп келебиз. Бул деген ошол шайлоо процессибизди жакшы, таза, ачык, айкын өткөргөнгө жардам берет. Салымын кошту да. Тагир мырза, сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Мына ушул паспорт ала электер, ошол биометрикалык маалыматтарын тапшыра электер, шайлоого дагы эле ишене электер бар экен депчи, анан муну биз жарандар арасында дагы сурамжылоо жүргүзүп, чындыгында эле баягы ошол маалыматтарын тапшыра элек же шайлоого чындап ишеним көрсөтпөгөн жарандарды байкадык да. Мына ушул сурамжылоону угуп алып, андан кийин суроолорубузду улантсак, биздей байланышта отурсаңыз. Мен мисалы үчүн добушумду эч кимге сатпайм дагы, эч кимге эме кылбайм дагы. Өзүм туура жолду тандап, өзүм партиямды шайлайм. Биометрикалык маалыматтарды тапшырганмын, эми жыйынтыктарды ошого жараша күтөбүз го. Мен биометриканы 5 жыл мурда эле тапшыргам. Жаңы технологиянын ыкмасы менен шайлоого көз карашым мындай акыйкат эле болот го деп ойлойм. Билбейм, бир нерсе кылып эле жиберишпесе, махинация кылып жиберишпесе. Биометрикага тапшыргам. Мындан 2 жыл мурун тапшыргам. Шайлоо боюнча билбейм, аны айта албайм. Эми мындай айтканда ошол жаңы технологиялар келди деп атат, эми ошол 100% колдонулуп берсе бизге, ушул азыркы 2020 жылы өтүп аткан шайлообуз таза, ачык өтсө экен деп эле ойлойм да. Биометрикалык маалыматтарымды албетте тапшыргам. Биометрикалык маалыматтарым бар. Кудайым буйруса, шайлоого ушу 4 октябрда барганга аракет кылам, барам. Биометрикалык тапшырган жокпуз, анан шайлоо эч кимди эле шайлабайбыз да. Анткени адилеттүү болуп шайлаганда деле таза шайлоо өтпөйт болуш керек дейбиз да. Тапшыргам. Эми кандай десем, ачык өтөт же ачык өтпөйт, бул мен үчүн маанилүү эмес. Маанилүүсү өткөндөн кийин жакшы иштегенчи. Мынакей, биз жогоруда уктук, тапшырбагандар да бар экен, тапшырдым, сөзсүз өз укугумду пайдаланам дегендер дагы бар экен. Анан Тагир мырза, мына бул биометрикалык маалыматтарды тапшыруу мындан канча бир жыл мурда эле келгенде, анан тапшырбагандар дагы бар экен. Мүмкүн бул тууралуу маалымат компаниясы жеткиликтүү эмес болгондур. Себеби түшүнбөгөндөр, таптакыр түшүнүгү жоктор да бар экен да арасында. Ооба, бул жерден мисалы маалымат компаниялары кандай өтөт? Бул деген биринчи иретте ошол Борбордук шайлоо комиссиясы мисалы ошол 20 сентябрга чейин ар бириңиздерди ошол өзүңүздөрдү списоктогу барыңарды же жок экениңерди же ошол списоктогу маалыматтардын тактыгын туура жазылганбы, же фамилияңар, атыңар, же отчествоңар туура эмес жазылып калганбы деп ошондой маалымат компанияларды мисалы ар дайым өткөрүп келет да. Бул деген ошол шайлоочуларыбыздын
укугу 20 сентябрга чейин шайлоого ошол 2 жума калганга чейин аларда укугу бар болчу да. Именно ушул форма 1 аркылуу ошол туура эмес жазылып калганда, эгерде фамилиясы же аты жөнү туура эмес жазылып калса, ошол жерден шайлоочулардын толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени аты же жөнү туура эмес жазылып калса, шайлоо укугунан деле ажырап калышы мүмкүн да. Анткени паспорттук маалыматтагы, анан жана базадагы маалыматтар туура эмес берип калса, анда шайлоо күнү шайлай албай калат да. Ошондон улам жана өздөрүнүн ошол кайсы шайлоо участогундагы жайгашкандыгы тууралуу дагы маалыматты алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул деген ошол эле электрондук база аркылуу деле, ошол тизме чекит, gov.chekit KG сайты деле аркылуу мисалы шарттар түзүлүп келген. Бул деген обязательно борбордук шайлоо комиссиясына барып же шайлоо участогуна барып, үйдөн чыкпай эле ошол телефон аркылуу, компьютер аркылуу эле ошол базаны ачып эле өздөрүнүн маалыматын киргизип эле тактап алса болот да. Бул жерде балким кээ бир учурларда ошол маалыматтар жетпей калышы мүмкүн. Бирок көп учурда ошол маалыматты алган жарандарыбыз деле ошол кадам жасабай өздөрүнүн маалыматтын тактыгын же өзүнүн тизмеде бар экенин текшеришкен эмес да. Тагир мырза, негизи биометрика бул дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө колдонулат да. Бир эле шайлоодо эмес да булчу. Элдер мындай шайлоого болгондо эле бул биометрикалык маалымат керек экен деп ойлошот экен да. Бул жерде мисалы үчүн ажылыкка барганда же болбосо бир башка бир өлкөлөргө чыгыш үчүн дагы биометрикалык азыр маалымат керек да. Ушул эрежелер мисалы үчүн башка өлкөлөрдө мындай так сакталат, бирок бизге келгенде эле айрымдары өзүнүн буга каршы экенин билдирет. Кээ бир адамдарды сурап келсем, жок мен биометрикалык маалыматымды бербейм эле деп кесе айтышат да. Кандай дейсиз, эмне үчүн биздин айрым жарандар буга каршы? Бул жерде мисалы ошол биометрика жаңы кирип атканда көптөгөн жарандарыбыз деле каршы чыкканда, анткени ошол биометрикалык маалыматтын сактыгына ишенген эмес да, кандай сакталарын. Бирок ошол эле учурда биз мисалы жаран катары башка мамлекетке чыксак деле, Европа мамлекеттерине деле чыксак деле, бизден ошол атайын биздин биометрикалык маалыматтарды алып калышат да. Бул эмнеге керек? Ошол эле мисалы биометрика бул деген эмнеге жардам берет? Бул деген биринчиден азыр ошол шайлоону өткөргөнгө чоң жардам берип атат. Шайлоону ачык айкын өткөргөнгө, таза өткөргөнгө шайлоо участогунун ичинде. Ошондой эле мисалы мыйзам бузулган аракеттер байкалып калса, ошондон улам эгерде биздин жарандардын 100% биометрикасын тапшырган болсо, ошондон улам мисалы отпечаток пальца аркылуу преступление кылган адамдардын аныктап алса болот да, кайсыл жаран ошо отпечаток пальца аркылуу ошол преступлениеге тиешелүү адамды аныктап алганга оңоюраак болот да. Бул деген биометрика көптөгөн учурларда өкмөткө жана ошондой эле биздин эле жарандарыбызга деле чоң жардам тийгизмек да, эгерде шайлоочулардын бардыгын тапшырса. Бирок мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө ошол паспортду алыш үчүн бар деле ошол биометрикалык маалыматты тапшырыш керек болот да. Бул деген вынужденный мера да. Бул деген мыйзамда бекитилген норма, ошону ишке ашырыш керек да. Эми мына башында биз ошол экспрессте да уктуңуз, сурамжылоолорду да уктуңуз, анан өзүңүз да айтып атасыз да. Эми ошол биометрикалык автоматташтырылган жаңы технологиялар деп атабыз. Бул пайдалануу азыр шайлоо процессин жакшырталды деп айтсак болот экен да. Анан биометрикадан биз көп нерсени мындай үмүт кылып келебиз да. Кандай дейсиз, ушул биз күткөн күтүүлөр дейбизби, ушул реалдуулук деги эле жыйынтык кандай, Тагир? Эми бул деген биометрика ошол революциялардан кийин келип чыккан норма болгон да. Ошол шайлоо эң негизги максат бул деген ошол шайлоо процессин ачык айкын таза өткөргөнгө салымын кошуш керек болчу да. Ошондон улам бүгүнкү күндө ошол өкмөт, борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоону таза өткөргөнгө кызыктар болуп, ошол биометрика кирген болчу да. Ошондон улам бүгүнкү күндө так айтып коюшубуз керек, ошол толкундоолордун бардыгы, революциянын бардыгы ошол шайлоонун таза өтпөгөндүгүнө байланыштуу. Бул деген биометрика ошол шайлоочуларыбыздын арасында
шайлоого болгон ишенимин жогорулатуу максатында киргизилген болчу да. Ошондон улам бүгүнкү күндө ошол шайлоочуларыбыз кайдыгер карабай ошол шайлоо процессин ачык айкын таза өткөрүүсүнө ишенип, ошол биометрикка киргенден кийин баягы мыйзам бузуулардын баары четке кагылгандыгына ишенип, ошондон улам шайлоого активдүү катышса болмокта. Бул жерден айтып коюш керек, Борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт ошол шайлоону ачык айкын таза өткөрүп берүүгө биринчи иретте кызыктар да. Анткени ошол эле буга чейин айтып кеттим, ошо төңкөрүштөр болуп кеткен ошо шайлоонун жыйынтыгын тааныбай. Ошондон улам бул жерден ошол биометрика өзүнүн салымын кошуп жатат да ошол шайлоону ачык айкын өткөргөнгө. Демек, Тагир мырза, бул ушул жоопкерчиликсиз айрым жарандардын ушул шайлоо боло тургандыгын билип туруп деле ошол биометрикасын тапшырбай койгон учурлар бул жоопкерчилик мамилеси деп гана билебиз да. Ооба, албетте. Бул деген шайлоочуларыбыз ошол карап көрүңүздөр, азыркы учурда деле ошол биометриканы тапшырган адамдардын деле арасында шайлоого келген санын караган болсок, бул деген 50%дан ашык болбойт да, 60%га деле жетпей калат. Ошондон улам даже ошол биометрика тапшырган адамдардын арасында деле ошол шайлоого катышкандын сандары абдан аз десек болот да. Тагир мырза, бул биометрикалык маалыматтарды башка өлкөлөрдө колдонот деп айтып калдыңыз, билебиз да. Анан Кыргызстанда мына 430 миңден ашык жаран ушул шайлоо укугунан четтетилип калбадыбы? Анан башка өлкөлөрдү ошол көп кишинин ошол биометрикалык маалыматынын тапшырышы эмнеде болуп атат? Кыргызстанда эмнеге анча көп киши тапшырбай койгонун жогоруда айттыңыз. Анан буну баягы милдеттүү түрдө кылыш үчүн же болбосо көп киши буга тартылыш үчүн эмне кылса болот? Бул жерден ошол мыйзамга бекитилгенден кийин, мисалы ошол эле паспорт алыш үчүн, ошол эле мамлекеттик кызматтарды колдонуш үчүн азыркы учурда ошого барып атабыз. Мисалы ошол эле электрондук мамлекеттик кызматтарды берүү боюнча өкмөт тарабынан көптөгөн проекттер иштелип жатат да. Азыркы ошол айыл өкмөткө барып же райондук акимчиликке барып же дагы бир башка бир областтагы жайгашкан же өзүнүн жашаган жеринен алыс жерлерге барып өздөрүнүн убактын коротуп, өздөрүнүн акчаларын коротуп, ошол жерде очередке турбай эле азыр ошол жерге баратабыз да, ошол цифровизация деп атабыз. Ошондон улам азыр ошол цифровизациянын жыйынтыгын жана ошолордун мүмкүнчүлүгү менен пайдаланыш үчүн ар бир жараныбызда ошол өздөрүнүн ID картасы болуш керек, электрондук ID карта. Ошол жерде өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарды бекитилген, ошол жерде электронный цифровой подпись болот. Ошол кызматтарды үйдөн эле компьютер аркылуу, телефон аркылуу алыш үчүн ошол эле биздин биометрикалык маалыматтарыбызды тапшырышыбыз керек да. Бул деген ошол цифровизацияга багытталган, ошол эле шайлоочуларыбыздын бир гана шайлоочуларыбыз ошол эле бардык жарандарыбыз үчүн ошол мамлекеттик кызматтарды эффективдүү өздөрүнүн убактарын сарамжалда колдонуп, акча каражаттарын коротпой ошондой шарттар азыр түзүлүп берилет да. Бул деген ошол цифровизацияга баратканыбыз, бул деген ошол биометриканын деле эмеси абдан чоң да, салымычы. Эми маалымат үчүн айта кетели, 2018-жылы ушул парламенттик шайлоону өткөргөн Бразилияда андай 3 миллионго жакын жарандар ушул биометрикасы жок болгон үчүн шайлоого катыша албай калган экен да. Ал жакта баягы аталган мындай бир шайлоо жогорку шайлоо соту деп аталат экен. Мына ушул жанакындай дактилоскопиялык каттоосу же болбосо ушул биометрикасы жок болгон 3,5 жакын ушул миллион жарандарды шайлоого катыштырбоо үчүн чечим чыгарган экен да. Ушул биз билгени бул өлкөдө менимче шайлоонун электрондук баягы системасы 2016-жылы киргизилген. Биз Тагир мырзага рахмат ыраазычылыгыбызды айталы. Сизге чоң рахмат, Тагир мырза. Сиздерге рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Талайгүлже Биз менен Таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тахир Усманалиев болду. Бразилиянын эми калкына жараша 3 миллиондой ошол шайлоо укугунан ажыраган турбайбы жарандары. Биздин калкыбыздын санына жараша деле биздики деле ошондой деп болсок болот атпайбы? Көп болуп атат.
430 деген бул өтө эле көп. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Сааттын жебеси 7:58 көрсөтүп турат. Ушул тапта жумушуна шаша буша жетишип калайын деп кирип бараткан угуучуларыбыз дагы бар. Алар үчүн анан бүгүн дагы бир акча алмаштырам деген угармандарга да маалымат мен ушуну айтайын деп атам да, сен ушу валюта курсун унутуп калба деп. Ооба. Бүгүнкү акча алмаштыруу планыңызда болуп аткан болсо, анда Улуттук банктын чыгарган маалыматын айталы. Доллардын сомго карата курсу бүгүн 79 сом 48 тыйындан сатка чыкты. Бишкектин акча алмаштыруу жайларында евро 93 сом 23 тыйынга бааланды, рубль 1 сом 02 тыйын, теңге 18 тыйынга бааланууда. Эми бизде азыр жаңылыктар сааты жакындап калды, бирок биздин угармандарга биз айтып коюшубуз керек. Биздин ошол 8ден кийинки темабыздагы, мен ойлоп атам, сен каршы чыкпайсың. Ошол шайлоо темасына дагы улантсак, анда мына Бакыт да келип калды, биз жаңылыктарды угуп алалы. Бакыт, сөз өзүңүздө. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 54 аймактык шайлоо комиссиясында 2475 шайлоо участогу уюштурулду. Анын ичинен 45 чет өлкөлөрдө түзүлдү. Шайлоо тилкелери материалдык техникалык жабдуулар менен камсыз болду. 4-октябрда шайлоо тилкелеринде коомдук тартипте 10 миңден ашык милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Тартип сакчылары 1-октябрдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат деп билдирди. Маалымат жыйында премьер-министр Кубатбек Боронов шайлоо процессинин 91 телеканал, 27 радио, 59 басма жана 77 интернет басылма чагылдырат. Россияда көпүрө кырсыгынан жаракат алган кыргызстандыктарга кенемте төлөнүп берилет. Ошондой эле жаракат алгандардын дарылануусуна кеткен чыгымды жабуу үчүн аларга медициналык камсыздандыруу берүү маселеси иштелип чыкты. Бул тууралуу жаракат алган жарандар менен жолугушуу учурунда Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. 27 сентябрда Москва областынын Ступино шаарындагы логистикалык ишканасында жөө адамдар өтүүчү көпүрө урап 51 кыргыз жараны жабыркаган. Алардын ичинен 22 жаран медициналык кароодон өткөндөн кийин үйүнө чыгарылып, 29 ооруканага жаткырылган. Борбордук шайлоо комиссиясы жана саламаттыкты сактоо министрлиги парламенттик шайлоону уюштуруу жана өткөрүү мезгилиндеги иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыкты. Ага ылайык добуш берүү күнү шайлоо участокторунун кире беришинде температура текшерилет. Участкалык шайлоо комиссияларынын бардык мүчөлөрү жана шайлоочулар жеке коргонуу каражаттары, маскалар, кол каптар менен камсыз болушат. Булгану коркунучун жоюу үчүн шайлоо участкалары үзгүлтүксүз тазаланып турат. 2 класстан 6 класска чейинки окуучулар үчүн мектепте окуу эрежелери иштелип чыкты. Ага ылайык эгер мектепте 200ден ашык окуучу болсо, сменалык окуу процесси уюштурулат. Ошондой эле аба ырайынын шарттарына жараша сабактарды ачык асман алдында өткөрүү сунушталды. Мектептерде массалык иш-чараларга тыюу салынды. Имараттар жана мектеп короолору байма-бай дезинфекцияланып турушу керек. 2 класстан 6 класска чейинки окуучулары 6 октябрдан тарта салттуу форматта окутула баштайт. Бишкек шаарындагы номери 187 бала бакчанын кошумча имаратынын курулушу аяктады. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин кошумча имаратынын аянты 155 чарчы метрди түзөт. Анда уктоочу, оюн бөлмөлөрү, кийинүү бөлмөсү, коридор, идиш жуучу бөлмө, даараткана, музыкалык залы бар. Курулуш иштерине шаардык бюджеттен 6,17 миллион сом каражат бөлүндү. Казакстандын Костанай областында куш тумоосунан улам дагы 3 айга карантин жарыяланды. Жергиликтүү маалымат каражаттары оорудагы бир канаттуулар фабрикасынан чыккандыгын жазышты. Бул багытта атайын азиздер тобу иштеп жатат. Канаттуулар фабрикаларынын жанына блокпосттор коюлган. Өткөн жумада 3 айга карантин киргизилген. Кыргызстанда октябрь айында жаан-чачыл болот. Синоптиктердин айтымында жаан-чачын нормадан көбүрөөк түшөт. Аба ырайынын орточо нормасы 9-11 градусту түзөрү айтылууда. Айрым аймактарда 6 градуска чейин үшүк жүрөт деп билдиришти Кыргыз Гидромет. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен таанышуулаңыздар. Бүгүн 2 октябрда Чүй областында абанын температурасы 14-19, ал эми Таласта 12-17, Ош, Чала, Бачына, Баткен областарында абанын температурасы 21 градуска чейин жогоруласа, Ысык көл, Нарын областарында 12-17 градуска барабар, бийик тоо райондордо 1-6 градус жылуу. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 17-19 градус жогору. Шайлоо 2020. Бүгүнкү Кыргызстан алсыз бийлик, кембагал эл, алкымы чоң атка минер.
башаламан коом, сабырыбыз түгөнүп, элибиз өзгөрүүнү эңсеп турат. Бизди чоң күрөш күтөт. Бул авир менен акчанын күрөшү. Бул күрөштө байлык эмес, чындык жеңет, арам эмес, адал жеңет. Коом жаштарга жаңыланууга муктаж. Бизге жаңы дем керек. Биз бир муштумдай бириктик. Өлкөнүн өзгөрүүсү өз колубузда. Биримдик демократиялык социализм үчүн. Биздин саясаттын өзөгүн социалдык адилеттүүлүк принципи түзөт. Жарандарыбыздын жакшы жашоого жетишүүсү үчүн бардык аракеттерибизди жасайбыз. Социалдык адилеттик үчүн Биримдик демократиялык социализм Евразиялык тандоо партиясы. Шайлоо бюллетенинде номер 1. Вирус миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетсе дагы, биздин өлкөдө дарыгерлерге болгон мамиле өзгөргөн жок. Кызыл зонада иштеп, ал тургай коронавируска чалдыккан дарыгерлер убадаланган акчаны ала алышкан жок. Бирок Республика партиясы дарыгерлерди колдоо канчалык маанилүү экендигин жакшы билет. Саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо 2 эсеге көбөйтүлөт. Мен өзгөрүүнү тандайм. Мен республиканы тандайм. Республика партиясы. Республика саясий партиясынын шайлоо фондунан таржылган маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Тутаева. Шайлоо 2020. Таңкы бурулуштан уктуруубузду улантабыз, урматтуу радио угуучулар. Биз түз эфирдебиз. Азыр сааттын жебеси 8ден 4 минута өттү. Эгерде бизге байланышка чыгып биз менен баарлашууну каалагандар бар болсо 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу чыксаңыздар болот. Урмат, биз жогоруда айтканбыз, бүгүн дагы ушул азыркы саатыбызда дагы шайлоо темасына кайрылабыз депчи. Бүгүн кечинде мына үгүт өнөктүгү аяктай. Эртең эреже боюнча 3 октябрда эртең мененки 8де токтош керек, дагы жымжырттык орун алыш керек. Себеп дегенде ушул чоң бир жоопкерчилик азыр эле саналуу гана күндөр калды. Мына ушул жуманын бир чоң жаңылыгы болот. Буга даярдыктар, мына ушул шайлоо өнөктүгү тууралуу биз программанын алкагында талкуу кылып жатабыз. Урматтуу радио угуучулар, жогоруда айтылган координаттар, байланыш телефондор сөзсүз түрдө сиздердин кызматыңыздарда. Телефон чалыңыздар. Ошондой эле бизди Facebook аркылуу онлайн көрүп аткан угармандар бар. Түз эфирде видео байланыш аркылуу ал жактан дагы бир сунуш пикирлериңиздерди калтырып коюңуздар. Бизди онлайн режимде интернет сүйүүчүлөр да угуп жатат КТРК KG сайтынан. Эми жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө бардыгы даяр экендигин кечээ премьер-министр Кубатбек Боронов дагы ошо брифингде билдирди. Анан азыр эми үгүт иштери бүтүп атат. Анан бардыгы эле ушул партиялар үчүн мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, аркасынан мындай шайлоочуларды ээрчиткенге 1 ай убактылары кетти, арнашты. Эми албетте акыркы ушул теле дебаттарды эске алганда, ушул шайлоочулар үчүн кайсы партияны тандап алам десе, мына ушуга мындай бир кеңири мүмкүнчүлүк түзүлдү окшойт. Анан эми Араван районундагы окуяны эске албаганда, шайлоо алдындагы үгүт иштери мындай чагымчылдык иштерге алдырбай мындай тынч өттү деп ойлойм. Анан эми буюрса бул күн дагы тынч өтөт, адилеттүү, акыйкат өтөт деп жакшы мындай тилек менен турабыз. Анан ушул багытта акыркы бир маалыматтарды, анан ушул суроолорго жооп берүүгө мен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапыровичти байланышка чакырып жатам. Кандай дейсиң? Туура, жакшы болот. Абдыжапар Гапырович, сиз байланыштасызбы, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламаттарбы? Мына эми азыр ушул Борбордук шайлоо комиссия үчүн эң маанилүү саясий иш-чара, сиздер абдан мындай бир чарчаганыңыздарды билбей, ушу кызуу даярданып жаткан учуруңуздар. Анан кечээ күнү да ушул темага кайрылганыбызда шайлоо бюллетендерин жерлерге жеткирилгенин ошол сиздин кесиптешиңиз биздин биринчи радиого билдирди да. Анан чын эле азыр убакыт деген абдан мындай бир тез өтүп кетти. Буюрса 2 күндөн кийин шайлоо, сиздерге дем алууга да убакыт болбой атса керек. Кандай дейсиз? Акыркы даярдыктарыңыз боюнча эмнени белгилейсиз? Мына кечээ дагы жыйын өткөрдүңүздөр. Туура айтасыздар, биз Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы бир маселелер боюнча күнүгө жыйындарды өткөргөнгө туура келип атат. Ал мыйзам ченемдүү ушул учурдун талабына, ушул биздин шайлоо өнөктүгүн даярдоо өткөрүүдөгү биздин иш-чараларыбыздын негизгилери. Сиздер белгилеп өткөндөй, азыркы убакытта ошол шайлоо алдындагы үгүт иштери
шайлоо процессинде чоң бир негизги бир бөлүк болуп эсептелет. Анткени талапкерлер менен саясий партиялар биздин элибиздин шайлоочулардын алдында өзлөрүнүн программаларын айтып, талапкерлери менен тааныштырып, башка саясий партиялардан программалардын артыкчылыгын көрсөтүп койгонго мындай толук шарттар түзүлдү. Алар ушул бир ай, дээрлик бир ай ичинде ушундай шайлоо өнөктүгүнүн үгүт иштерин жүргүзүшүп келишти. Азыр сиздер белгилеп өткөндөй добуш берүүгө 24 саат калган убакыттан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери токтотулат. Анан биздин шайлоочулар добуш берүү процессине катышат. Азыркы күндө ушул бардык жерде түзүлгөн шайлоо участкалары 2475 шайлоо участкасы түзүлгөн. Ушул ар бир шайлоо участка керектүү жабдыктар менен шайлоону даярдап өткөрүү үчүн керек болгон автоматтык эсептегич урналар, идентификациядан өткөрүүчү жабдыктар, анан азыркы мындай бир жөнөкөй эмес шартта шайлоону даярдап өткөзүп атабыз пандемия шартында. Ошого жараша керектүү жеке коргоончу каражаттардын бардыгы жер-жерлерге жеткирилди. Буюрса биздин шайлоо комиссиялары тиешелүү окуулардан өткөрүлдү. Операторлар, байкоочулар үчүн, саясий партиялар үчүн Борбор шайлоо комиссиясы тарабынан тиешелүү окууларды өткөзүп, алар үчүн биз методикалык бир керектүү болгон материалдарды даярдап бердик. Негизинен шайлоо процессинин катышуучулары дагы шайлоочулар, анан шайлоону уюштуруучу мамлекеттик органдардын бардыгы азыркы убакта шайлоону өткөрүүгө даярдап айтсак болот. Абжапар Капырович, менин кесиптешим мына биздин студияда отурган Урмат Жээнбеков ушул студияга келатып, ушул элдин дагы мындай бир пикирлерин сурап көрүптүр да. Партиялардын баягы программаларын мындай бир толук таанышууга мүмкүн болдубу деп, ушуну азыр мага айтты эле, эртең менен дагы ушундай мен элдин дагы пикирин сурай келди деп. Ушуну укпайлы, анан кийин сурообузду Сиз байланышта болуп турсаңыз. Макул. Эми партиялар менен таанышып чыга элекмин, бирок жеке оюм боюнча бир да партияны шайлай албайм, себеби буга чейин көрдүк партиялар кандай иштеди, депутаттар кандай иштеди. Ооба, партиялардын программалары менен таанышып чыктым. Буюрса өзүмө жакканына добуш берем. Кээ бирки партиялардыкы мурдагыдай эле убадаларды берип атышпайбы? Арасында бар экен, анча мынчасы жакшы реформаларды түзүп койгон. Эми үмүттөнүп эле атабыз. Кайсы партияны тандоо жасаганын айта албайм, бирок программалар менен таанышып чыктым. Баарынын эле программасы азыркы күндө жакшы эле менин таанышып чыккандарым. Бирок ошол программа качан аткарылганда мен үчүн жакшы болот да. Азыр бирок жөн гана тааныштым. Программалары мен чынын айтканда азыр онлайн окуу менен толук таанышкан жокмун. Бир сериалда мындай карадым. Анан кандидаттар көп жаккан жок, тандоо кыла элекмин, действительно. Партиялардын программаларын, ушул жаңы чыгып аткан партиялардын программаларын карадым. Анан кээ бир партиялардын карасам баягы эле мурунку эле берген программалар эле баягы кичине алмаштырып койгон эле болбосо, бардыгы эле баягы эле убадалары, баягы эле кылгандары мынакей 5 жылдан бери. Абжапар Капырович, мына пандемия шартында биринчи жолу ушундай үгүт иши өттү. Биз биринчи ушундай шайлоону өткөрүп жатабыз. Балким кандайдыр бир чектөөлөр болдубу, болбодубу? Негизи бул мүмкүнчүлүктү үгүт өнөктүгүн кандай пайдаланды биздин ушул атсалышып аткан партиялар? Туура айтасыздар, бул шайлоону уюштуруучулар үчүн гана эмес, шайлоочулар үчүн дагы ыңгайсыздык. Баягыдай мурда биз көнүп калганбыз да, келип көчөбүзгө келип кварталыбызга эмелердин үйлөрдүн арасына келип, бизде бир болсо чоң бир маданият сарайларына, стадиондорго элдерди чогултуп алып, саясий партиялар менен тааныштыруу, алардын программасы менен тааныштыруу ушундай болуп келген. Азыркы шартта ушундай бир топ ыңгайсыздыктарды жаратты. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы мурда жасалбаган иштерди, мисалы, өзүнүн расмий сайтында саясий партиялардын программаларын кенен жайгаштырып,
биздин мындай электораттын көпчүлүк бөлүгү азыр билесиздер интернет менен колдонот. Андан сырткары ар бир талапкер жөнүндө маалыматтарды жайгаштырдык ушул ресурска атайын. Андан сырткары саясий партиялар үчүн 224 субъект шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүздү десек болот. Бул массалык маалымат каражаттарынан телевидение, радио, мезгилдүү басылмалар, андан сырткары 77 интернет басылмалары ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин ушул өнөктүккө катышып, саясий партиялар менен мындай келишимдин негизинде иштеди. Анан эң негизгиси мына ушул шайлоо алдындагы үгүт иштери башталгандан бери мына биздин коомдук телеканалдан, ЛТРден, биринчи радиодон мына сиздер аркылуу жана биздин эки гезит аркылуу ушул шайлоо процессинин негизги катышуучусу болгон саясий партиялар үчүн кенен бир площадка түзүп берди деп айтсак болот. Абдыжапар Капылович, мына азыр элдин пикирин да укпадыкпы? Анан кээйлер айтып атпайбы, ушу партиялардын программалары менен да таанышып чыктык депчи. А сиз ушул пикирлерге кандай дейсиз? Албетте, программалар менен таанышып чыгып, азыр дээрлик негизинен бардыгы эле бир сурамжылоо жүргүзгөндө бардыгы таанышып чыккандыгын айтып атат. Тандоо жасоо үчүн дагы буюрса убакыт, азыр анализ кылып таанышып чыккандан кийин тандоону кабинага киргенде жасайт шайлоочулар. Ошон үчүн мындай бир шайлоочулар үчүн дагы саясий партиялар, талапкерлер үчүн дагы жетиштүү убакыт болду деп айтсак болот да. Абдыжапар Гапарович, пандемия учурунда ушул шайлоо өткөрүүдө катышуучулардан бири чоң жоопкерчилик талап кылынып атпайбы? Анан бул учурда башка өлкөлөр дагы ушул пандемия маалында коопсуз шайлоо өткөргөндөр да болду да, ийгиликтүү өткөндөр болду. Андан баягы вирус жуктургандар болбогон, катталбагандар да болду сөзсүз түрдө. Деги эле жалпылап айтканда коопсуз шайлоо өткөрө алды да. Анан биз алардын катарын баягы ишенимдүү түрдө толуктай алабызбы бул жаатта? Кандай дейсиз? Албетте, биз бул шайлоону даярдоо этабында биз ошол эң ошол вспышка жаңы эле чыгып ушу тарап аткан мезгилде, дүйнөгө тарап аткан мезгилде шайлоону өткөргөн Түштүк Кореянын тажрыйбасын, мына Россия Федерациясында болсо референдум өткөрүлдү. Башка мамлекеттерде, көптөгөн мамлекеттерде, Белоруссияда шайлоолор өткөрүлдү. Мен ушул башка мамлекеттердеги тажрыйбаларды эске алып, алар менен онлайн жолугушууларды өткөздүк, алардын тажрыйбасын алдык, керектүү кайсы этаптарга кандай көңүл бөлүш керек экендигин, бул шайлоо маселеси, ушул процесс биздин ушул дүйнөдө ансыз деле мындай тарап азыркы экинчи толкуну мындай күтүлүүдө деп адистер билдирип атат. Ошоларда биз источник болуп калбасын үчүн, ошону таратуучу болуп калбасын үчүн биз аракеттерди көрдүк. Керектүү жеке коргоочу каражаттар менен шайлоону уюштуруучуларга дагы, шайлоочуларга дагы керектүү санда жеткиздик. Бул маскалар, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү үчүн респираторлор менен камсыз болот. Ошол бүт шайлоону даярдоо, өткөрүүдөгү мезгилге буга чейин маскалар менен камсыз кылдык. Шайлоочулардын бардык шайлоочуларга кире бериште, ушу добуш берүү бөлмөсүнө кире бериштерде баягы дез барьерлер буту менен мындай эме кылып өтүш үчүн колуна баягы антисептиктерди сээп, кол кап менен маскаларды берип, ошо эң негизгиси дене табын өлчөп, бесконтактный термометр менен анан кийин киргизилет. Чыккандан кийин дагы тиешелүү обработкадан өтүшөт. Ал эми шайлоо өткөрүүчү добуш берүү бөлмөлөрү болсо маал менен ошол дезинфекцияланып турат. Менин оюмча ошол биз шайлоону уюштуруучулар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, медициналык кызматкерлер менен биргеликте биз мындай бир шайлоочуларды
шайлоочулардын ден соолугун, коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү алгоритмди иштеп чыгып, ошонун негизинде кыймыл аракетибизди ар бир этапта өткөзөбүз. Буюрса биз андай бир источник болуп калбаганга биз толук шарттарды түздүк. Абдижапар Гапарович, азыр сиз байланышта турсаңыз, анткени бизге угарман байланышка чыгып аткан экен, балким сизге да суроо болуп калышы мүмкүн. Биз угабыз сизди. Саламатсызбы? Алло. Эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Мен мына Форма 2 боюнча суроо берейин дедим эле. Форма 2-ни мисалы үчүн bir aydan bir aylık ele Form 2 menen turuş olatta. Uşunu mınday zapredelleri mamleketten sırtkarı olsa, je bolsa bir oğlustan bir oğlus olsa, je bolsa rastiyana 100 kilometreden arak olsa gana koysa olbayt bile. Uşunu misal üçün bir aydan bir aylık ele oturup atpay. Uşunu Şayloo komissiyasının orunbasarına aytıp koyup suro berip koyup. Rahmat sizge. Abdijapar Gapарович, уктуңуз да? Түшүнүктүү. Албетте бул азыркы убакта биздин чоң талкуу жараткан бул ушундай маселе болуп атат. Буюрса мындан ары биз шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүдө сөзсүз түрдө бул Форма 2-нин колдонулушун, анын мындай бир өзүнүн багытын назначение сөзү башкача болчу. Аны биздин талапкерлер, саясий партиялар башка жака буруп кетти. Ошон үчүн биз сөзсүз бул чараларды көрүп, кийинки шайлоолорду даярдоодо эске алабыз. Бул бизге мындай чоң тажрыйба болот деп эсептейм. Абдижапар, сизде суроо барбы? Ооба. Жана Форма 2 боюнча Абдижапар мырза, мына азыр угармандын суроосунан кийин кечээ премьер-министр айтпадыбы, ушул учурдагы мыйзамдар боюнча эки формадагы жана толтурулгандардан тышкары ар бир жаран катталган жери боюнча добуш берет депчи. Анан Форма 2 ошол боюнча өзүнчө мындай бир сизге мындай бир өзүнчө токтолойлу да кененирээк. Анткени ар кандай дагы ушак айымдар айтылып атпайбы. Мисалы үчүн автоматташтырылган система буга жол бербейт деди да өкмөт башы. Мисалы эми сиздин пикириңизди уккум келип атат да, бул мыйзам буга жол берет, бирок массалык ташуу болбойт да мисалы. Жана массалык ташуу боюнча да сөз кылып атышпайбы? Албетте, мына бүгүнкү күнгө чейинки мындай абалды карап көрөлү. Мына массалык маалымат каражаттарында дагы жарыяланды. Бизге 2017-жылы президенттик шайлоону даярдоодо 300 миңден ашуун, 301 миң ушундай шайлоочулар кайрылып Форма 2-ни колдонгон. Азыр бул шайлоодо болсо, мына 4-октябрга дайындалган шайлоодо шайлоочулар тарабынан 496 миң арыз менен кайрылган Форма 2 менен. Анын карап көргөндө айрым бир шайлоочулар дагы муну бир башкача бир жолго, башкача максат менен пайдаланганын көрдүк да. Анткени ошол 41 миң шайлоочу бир нече жолу, эки жандан көп, эң алды бир жараныбыз, бир шайлоочу 21 жолу Форма 2 менен башка жерлерге тура бериптир да. Бул бир саясий партиялар же талапкерлердин суранычы боюнча, же болбосо алардын бир башкача бир нерсеге кызыктырган үчүнбү улам ар бирине которуп жүрө берген да. Ошон үчүн бул бирок система аны бир эле жерден, мисалы башка жерден чыгып кеткен жеринен чыгарып салат. Ал эми шайлоочу шайлоо күнү ошол бир эле жерден добуш берет. Ал ошол эң акыркы берген Форма 2-ни берген участокто шайлоочулардын тизмесинде болот. Анан шайлоо өткөндөн кийин бул шайлоочу өзүнүн паспортундагы баягы пропискасы, бир сөз менен айтканда катталган жеринде гана шайлоочулардын тизмесинде болот. Биздин автоматтык система бир шайлоочуну эки жерде же башка жерлерде ушундай шайлоого добуш берүүгө мүмкүндүк бербейт. Бул мындай кесе айтсак болот. Шайлоочу ошондо бир шайлоочу бир добуш дегенге мындай толук ишеничтүү жетсек болот. Бирок тилекке каршы биздин ушул шайлоочулардын адресин алмаштырууда ушул жана белгилеп өткөндөй мына биздин массалык маалымат каражаттарынан дагы шайлоочуларыбыз дагы ушул башка багытта, башка максатта пайдаланып аткандыгын биз аны эске мындан ары алышыбыз керек. Абдижапар мырза, ушул добуш берүү системасы мына жаңы заманбап технологиялар менен, ушул автоматташтырылган системалар менен камсыз болбодубу? Анан мурункуга салыштырмалуучу, анан
коомчулукта дагы айтылып жүргөнү бар да, буга чейин интернет баракчаларында карап көрсөк, ушул жанагы добуш берүүнүн жыйынтыгын өзгөртүп жиберген же алга бир бузган хакерлер чыгышы мүмкүн деп, бул кибер коопсуздук жааты кандай болуп атат сиздерде? Бул жагында камсыздадыңыздарбы? Бул дайыма биздин шайлоону уюштуруучу орган катары биздин көңүлүбүздүн борборунда. Өткөн шайлоолорду өткөзгөн мындай биз өзүбүздүн тажрыйбабызга караганда хакердик чабуулдар болот. Аларга биздин система буга чейин дагы мындай туруштук берип келген, ал коопсуздугу, кибер коопсуздук камсыз болгон. Тиешелүү мамлекеттик органдар аркылуу биздин тиешелүү техникалык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз ал чабуулдарга туруштук берет деп мындай ишеничтүү айтсак болот. Абдыжапар Капырович, дагы бир суроо да, урмат. Мына президент үгүт иши башталарда коопсуздук кеңешин өткөрүп, анан дал ушул шайлоо маселесин карап, укук коргоо органдарынын баардык партиялардын мыйзам сактоосун бирдей көз салууну, ошого тезирээк мындай реакция кылууну тапшырганда, анан эми ушу шайлоодо президент бир нече жолу талап койгондой, баардык саясий партияларга бирдей шарт түзүлгөнү менен баягы мыйзам бузуулар катталып жаткандыгын башкы прокуратурадагы айтып жатат да. Ар бир түшкөн маселе боюнча иш жүрүп, баягы борбордук шайлоо комиссиясы менен тыгыз иштеп жаткандыгын алар дагы билдирип атат. Мына биз бул боюнча да кечээ маалымдадык. Эми мыйзам бузуулар боюнча мындай бир конкреттүү чаралар көрүүгө далилдер барбы же бул жөн эле мындай бир оозеки түшкөн арыздарбы? Сиздер массалык маалымат каражаттарынан дагы элибиз дагы көрдү. Жерлерде, мисалы өзүңүздөр эле белгилеп өттүңүздөр, ушул мисалы шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлердин тизмесин бекитүүдө өздөрү саясий партиялардын съездерин өткөрүүдөн баштап ушундай мыйзамдан четтеп кетүү же болбосо аларга мыйзамдын талаптарына айрым жерлерде көңүл бөлбөй койгон фактылар болуп атты. Буга мисалы Аравандагы окуя же болбосо башка Нарындагы окуялар мындай көрсөтүп атат да, ошол шайлоо процессинин баардык эле катышуучулары, саясий партиялар, талапкерлер тарабынан ошо кынтыксыз ушундай өткөрүүгө мындай көңүл бөлүшпөгөндүгүн белгилеп өтсөк болот. Шайлоо комиссияларында түзүлгөн жумушчу топтор, укук коргоо органдары менен, тиешелүү мамлекеттик органдар менен бул көрүнүштөрдү, бул жат көрүнүштөрдүн алдын алуу, аны четтетүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп атты. Бул мамлекеттик органдар тарабынан Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук кызматы ушул мамлекеттик органдар тарабынан дагы тиешелүү чаралар көрүлүп атты. Шайлоо өзүңүздөр байкадыңыздар, борбор шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо процессинин катышуучулары саясий партияларга эскертүүлөр, штрафтык административдик чаралардын көрүлгөнү, айрым талапкерлердин тизмесинен чыгарып койгону же болбосо тиешелүү бир талапкерлерге башка бир шайлоону уюштуруучуларга штрафтык санкциялардын каралганы, бул кайсы бир деңгээлде ушул мындан ары ошол мыйзам бузуулар, ушул мыйзамды аттуу өтүүлөргө мындай бөгөт кылды, алардын алдын алды деп айтсак жаңылышпайбыз. Абдыжапар мырза, дагы бир суроо да, мына жана шайлоо өнөктүгүнө атайын бир операторлор иштеп жүргөнүн билебиз да. Быйыл операторлор ишке алынды. Мисалы үчүн айрым маалыматтарга караганда мугалимдер баягы окуудан өткөрүлүп, анан оператор болуп иштейт деген маалыматтар да жүрөт да. Жок, биз мурда мисалы жалданып 9000ге жакын операторлор жалданып иштечү эле. Мурда мамлекеттик кызматы ушул идентификация өткөрүп жүргөндө, азыр биз максималдуу түрдө шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул идентификацияны өткөргөнгө биз аракет кылдык. Бул бир 5000ден ашуунураак биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ушул оператордун милдетин дагы. Себеби шайлоону даярдоо, өткөрүү, анын жыйынтыктарын чыгаруу шайлоо комиссияларында болгондон кийин ушу шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн биз окутуп, ошолорго бул милдетти жүктөдүк. Анткени идентификация өткөрүү дагы бул шайлоо комиссияларынын милдети. Мындан ары биз бара-бара ушул идентификация өткөрүүнү, ушул процессти шайлоо комиссиясын толук биз
мындай кол алдын өткөрүп беришибиз керек, алардын жоопкерчилигинде болуш керек. Абчыбар мырза, биз тиешелүү ушундай атайын роликтерди даярдап, атайын окууларды өткөзүп, биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн окутуп толук жетиштик. Абчыбар мырза, бир суроо бергенге үлгүрөйүн. Кечээ жакында эле ушу Буршайком баягы шайлоону өткөрүүнүн бюджети туурасында дагы бир маалымат берди да, 1,9 миллионго көбөйткөн туурасында. Анан бул сумма баягы 1,8. Ошол Москвада кошумча шайлоо участкасы ачылганына байланыштуу болгонун айтылып атат. Анан негизичи ушу акча каражатын көбөйтүү эмненин негизинде кабыл алынат ушундай чечим? Шайлоону даярдоо процессинде Борбор шайлоо комиссиясы бүт кеткен чыгымдарды санайт. Эсиңиздерде болсо 447 миллионго жакын биз чыгымдардын сметасын бекиткенбиз шайлоо өнөктүгү башталган мезгилде. Анан сиздерге белгилүү болгондой Францияда, Италияда жаңы шайлоо участкалары уюштурулду. Кошумча шайлоо участкалар мына Ош шаарында 10 кошумча шайлоо участкасы ачылды. Сиз белгилеп өткөндөй Москва шаарында акыркы убакта ошол 1,8 миллион сом өлчөмүндө дагы кошумча каражатты бекитүүгө, сметага киргизүүгө мажбур болдук. Анткени ошол тартылган шайлоо участкасынын мүчөлөрүнө, аларды даярдоодо, аларга кеткен мисалы көп жабдыктар кетет, башкаларды жеткизүү маселелери, транспортировка, транспорттук командировочный чыгымдарды эске алып, ошол 1,8 миллион өлчөмүндө сметаларга биз чыгымдардын сметасына кошумча киргизүүгө мажбур болдук. Ошонун негизинде азыркы убакта 449 миллион өлчөмүндө жалпысынан ошо парламенттик шайлоого кеткен чыгымдардын сметасын ушундай. Рахмат андай, урматтуу, бизге берилген убакыт аягына чыгып баратыптыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Бегматов Абчепар Капурович. Таңкы бурулуш программасынын соңку мүнөттөрүндө урматтуу радио угуучулар, мына алдыда биз үчүн, Кыргызстандын жарандары үчүн чоң бир жоопкерчилик турат. Мына ушул жоопкерчиликти бир татыктуу деңгээлде аткарып алалы дейли. Элдин ишеними болгондо гана шайлоо системасы натыйжалуу болот деп президент да белгилеп келет. Быйылкы сурамжылоолордо дагы белгилүү болду. Мурункуга салыштырмалуу шайлоого барам, катышам дегендердин дагы саны көп болуп атат. Бул шайлоого болгон элдин ишениминин жогорулашы деп билсек болот. Рахмат, урмат, сиздер таңкы бурулуш программасында көп болдуңуздар. Урматтуу радио угуучулар, бул сааттарда сиздер менен Таалайгүл Сыдыкбекова жана Урмат Жээнбеков болдук. Күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Алдыдагы саясий чоң окуя шайлоо күнү күтүп турат. Мекенибиз баарыбызда бирөө, аны сактап, сүйүп, ар бирибиздин бул атуулдук милдетибиз. Андыктан ушул эл жерге иштейин деген дилгер мекендештерибиз үчүн бул күндү текке кетирбейли. Биринчи радио өз уктурууларын уланта берет, биз менен болуңуздар.